Урматтуу Ош облусунун тургундары, замандаштар, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул Ош облусунун Араван районунун Алиянаров айыл өкмөтүнүн тургуну мурда айыл өкмөттөрдүн печаттарын жасап, жер сатып жүрүп, укук коргоо органдары тарабынан кармалып шарттуу түрдө кесилген, бүгүн дагы ошо шарттуу түрдө кесилгендиги моюнунда бар жаран Мадрахимов Дилшотбек деген ушул Араван районунун Алиянаров айыл өкмөтүнүн тургуну. Биз бул адам тууралуу бир топ артынан иликтөөлөрдү жүргүзүп, бул адамдын ушу Алиянаров айыл өкмөтүнө караштуу Чарбак аймагынан атайын чектерди жасап, айыл өкмөттүн печатын жасап алып, жасалма чектерди 300 миң, 350 миң сомдон жасап сатып жүргөндүгү жөнүндө маалыматты уккандан кийин артынан иликтеп баштаганыбызда бул бизди социалдык тармактар аркылуу Антикор деген өзү түзүп алган коомдук уюмдун бетине жаап алып, мына ошону менен жаманdoого бир ай бою аракет кылды. Ар түрдүү сөздөрдү жазды мен жөнүндө, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жөнүндө, райондук улуттук коопсуздук кызматынын райондук бөлүмү жөнүндө жазып чыкты. Райондун прокурору жөнүндө жазып чыкты. Араван районунун бул сага Актала эмес, бул жерде Араван деп коет, оюндарыңды алыска Акталага барып жаса деген маанидеги билдирүүлөрүн таркатып жүрдү. Аны барды көпчүлүгүңүздөр угуп жүрдүңүздөр. Мага дагы жарандар тарабынан абдан көп кайрылуулар болду. Бул эмне себептен мындай бузук ойлорду жазып атат, биз барып сүйлөшөлүк, биз ордуна коелук деген дагы бир топ жарандар болду. Мен бардыгынан суранып токтоттум. Эми баягы битке теңелип көйнөгүбүздү өртөбөйлү, бунун үстүнөн иштеп атабыз. Азыр да кылмыштуу аракеттери бар. Ошол иликтенип аягында мойнуна илинет деп. Мына ошонун натыйжасында областтык ички иштер башкармалыгы тарабынан, областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан мына бул жигит кармалды. Ошол Араван районунун Алиянаров айыл өкмөтүнүн аймагынан, Чарбак аймагынан 300 миң сомдон 350 миң сомго чейин бизге элден жеткен маалыматтар боюнча 32 чек ушул айыл өкмөттүн тургундарын, Араван районунун тургундарына жасалма айыл өкмөттүн печати менен жасалма токтомдорду токуп чыгарып, анан сатып жүргөндүгү боюнча аныкталды. Анын мына бир топ токтомдору азыр ички иштер бөлүмү башкармалыгынын дагы тергөө кызматынын колунда турат. Бул адам мойнуна алып, ошондой ишти жасагандыгын мына жакынкы күндөрдө убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Урматтуу ошол Алиянаров айыл өкмөтүнүн тургундары, жалпы эле Араван районунун тургундары, кимде ким ушул жер саткыч аферист Дилшотбек Мадрахимов деген жарандан алдамчылык жолу менен ушул алданып 300 миңден 350 миң сомдон берип, ушунун чек алып берем деген жасалма токтомдорун алгандар болсо, бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга областтык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө атайын кайрылып, арыздар менен кайрадан ошол өзүңүздөрдүн мыйзам чегиндеги укугуңуздарды коргоого чакырам. Себеби мындай адамдар биздин коомдо бүгүнкү күндө жашабашы керек. Бул мурда дагы жер сатып, жер саткыч деген ат менен бардыгына таанымал болгон адам экен. Өзүнө тиешелүү болгон пайдалуу жерлерде ушу социалдык тармактар аркылуу адамдарды жамандап, жетекчилерди жамандап, коркутуп, үркүтүп көнүп алган экен. Ошол өзүнүн жасалма аракеттеринин бардыгын мага дагы колдонгонго аракет кылды. Бир топ менин аброюма шек келтирген дагы бир топ жаңылыктарды, бир топ материалдарды жасап чыгарып, менде маалыматтар бар, тактылган фактылар бар, башкалар бар, ага айтам, буга айтам менен бир топ коркутууларды жасады. Бирок мына биз ушул артынан түшүп, ал адамдын бир топ ушул адамдарды алдап кеткендиги боюнча маалыматтарды топтоп, мына областтык ички иштер башкармалыгына өткөрүп берип, областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери толугу менен аны иликтеп чыгып, мына бүгүн акыркы жыйынтык ал адам убактылуу кармоочу жайда олтурат. Мындан ары мен дагы бир жолу эскертип айтам, мындай жер сатам деген жасалма токтом жасап, айыл өкмөттөрдүн печаттарын жасап жүргөн аферисттерге мындан ары мындай маселе болбош керек. Жерлер сатылбашы керек. Анты 300 миңден 350 миңден жер сатам, ошол жерге токтом чыгарып бере коем деген мындай шылуундарга, алдамчыларга эч убакта алданбаңыздар. Андан көрө мына жергиликтүү бийлик бар, официалдуу түрдө жергиликтүү бийликке арыз менен кайрылып, ошол өзүңүздөрдүн намыңыздарда кыймылсыз мүлк жер участоктарынын каттоодо жок экендиги жөнүндө кадастр мамлекеттик ишканасынан аныктамаларды алып барсаңыздар, атайын тизмеге коюп, ошол тизменин негизинде Кудай буйруса бардыгыңыздарга мыйзамдуу жер алууга шарт бар.
Ошондуктан эгерде ким ушул Мадрахимов Дилшотбек деген жаранга алданып, акчасын берип, участок берем деп токтомдорун алып, мунун жасалма токтомдорун алган жарандар болсо, толугу менен мен дагы бир жолу чакырам, ушул Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына кайрылып, ошол тергөөнүн объективдүү жүрүшүнө баардыгыңыздарды жардам берүүгө чакырам.